Жарык дүйнөдө баары сонун, бирок ошолорду ажарына чыгарып турган жарабакер жакшы жар болот. Аял башка мүшкүл түшкөндө тоодой арка бел, ал эми жүрөктө сүйүү оту жанганда кайталангыс сезимдердин энеси. Аял коомдо зор күч. Бир да тармакты аялзатсыз элестетүү мүмкүн эмес. Асыл ой, акыл эмгеги менен ар тармактын ажарын ачып, эр азаматтар менен катарлаш эмгектенишип, өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болуп, башка түшкөн түйшүктөрдү тең бөлүшүп келишет. Ички иштер органдарында да аялдардын ролу зор. 1917 жылдагы Улуу Октябрь революциясынан соң орногон кеңеш өкмөтүнүн убагында да ички иштер эл комиссарлары түзүлүп, алардын катарында айыл заты да кызмат өтөп келишкен. Контрреволюцияга каршы күрөштө жана колхоздоштуруу мезгилинде аялдар алдыңкы катарда турушкан. 1941-45 жылдардагы Улуу Ата мекендик согуш жылдарында кан майданга кетишкен эр азамат милиция кызматкерлеринин ордун аялдар толукташкан. Оорукта калган ички иштер органдарынын курамынын 80%-ын аялдар түзгөн. Тылдагы милиция кызматкерлери душмандын тыңчылары жана уюшулган кылмышкерлер менен күрөш жүргүзүшкөн. Согуш болгон жайдан көчүрүлгөн адамдарды жайгаштыруу, алардын жоголгон жакындарын таап берүү көбүнчө аял затына түшкөн түйшүк болгон. Ал эми согуш жүрүп жаткан душмандын тылында милиционер аялдар жашыруун тапшырма менен барышып, душмандын сырларын ачууда чоң иштерди аткарышкан. Алардын бири биздин жердешибиз, кесиптешибиз, көп жылдар бою Ош облустук ички иштер башкармасында маалымат бөлүмүн жетектеген милициянын подполковниги Харламова Любовь Никифоровна. Ал 1942-44 жылдары Фрунзедеги милициянын атайын окуу жайында курсант кезинде атайын тапшырма менен душмандын тылында маанилүү тапшырмаларды аткарып келген. И что, желаю вам здоровья и долгих лет жизни. Эки жолу ок жеп, бир жолу бычактын мизине кабылган. Бир нече мамлекеттик сыйлыктарга ээ болгон. 2003 жылы узакка созулган оорудан улам каза тапкан. Ички иштер органдарынын тарыхында мындай эр жүрөк эжелердин саны арбын. Эжелерин жолун улап, ички иштер органдарында көп жыл эмгектенип, учурда ардактуу эс алууда жүрүшкөн милициянын подполковниктери Куликова Александра, Бондаренко Надежда, Маркаева Санамгүл, милициянын майорлору Ергешева Замира, Савицкая София, Шералиева Айнагүл жана башкалар. Ош облустук ички иштер башкармалыгында бүгүнкү күндө 120дан ашуун аял заты эмгектенет. Сот жообуна тартылгандардын тизмесин тактап, кылмышка иликтөө жүргүзүшкөн бөлүм маалымат борбору мындагы жумуш тыкандыкты, тактыкты, тазалыкты талап кылгандыктан бул бөлүмдө көбүнчө аялдар эмгектенет. Эртеден кечке тыным алышпай, жарандардын суроо талаптарын канааттандыруунун үстүндө эмгектенишет. Ар кандай арыздаттануулар, маанилүү иш кагаздар секретариатсыз өтпөйт. Жогортон келген буйруктарды каттап, жарандардын каралган арыздарын ээлерине жөнөтүп, ары бери жүгүрүп
жаны тынбай иштешкен бул кыздар секретариат бөлүмүнүн кызматкерлери. Башкармалык тарабынан аткарылган жумуштар ушул бөлүм аркылуу тескерилип турат. Ал эми ушулардан калышпай, эртеден кечке өздүк курамдын өздүк делосун тактап, тиешелүү буйруктарды даярдоого документтерин тизмектеген бөлүм кадрлар бөлүмү. Башкармалыктын өздүк курамынын эмгек маянасын эсептеп, техникалык, материалдык буюмдардын эсебине алышкан бухгалтерия кылдаттыкты, тактыкты, айкындыкты талап кылгандыктан аял затысыз иш болбойт. Таң эртелеп келишип, башкармалыктын тазалыгын калыбына келтирип, жаркыратып иретке келтиришкен эжелерибиздин эмгегин баалабай кетүүгө болбойт. Өзү курамдын ден соолугуна көзөмөл салып, сыркоолосо дарылап, көңүл буруп, мээримин төгүшкөн мээрбан эжелердин эмгеги баа жеткис. Мында ар бир милиция кызматкерлерин тартып, алардын үй бүлөлөрүнө чейин көңүл бөлүшүп, саламаттык үчүн кам көрүшөт. Айтор, дээрлик бардык бөлүмдөрдө асыл зат айымдарыбыз эмгектенишет. Бар болуңуздар, урматтуу асыл зат айымдар. Урматтуу энелер, апалар, эже карындаштар, урматтуу кесиптеш айымдар. Сиздерди 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен Ош областын ички иштер башкармалыгын жана жеке өзүм атыман чын дилимден куттуктайм. Аталган майрам жаздын алгачкы күнүнө, кыштын суук күндөрүнөн кийин жылуулук тартылып, жашоого дем берген, айланага гүлгө бөлөгөн мезгилге туш келгендиктен аялзаттын асылдыгына кабар берип турат. Эзелтен элибизге аялзатты азектеп келген, перзентине бейиштин жыргалчылыгына тартуулаган энелерибизге баш ийип таазим этем. Кыргыз элибизде Байыртадан Айкөл Манастан берген Чээрдик эне, Канике менен Айчүрөк, Жаңын мырза, Кыз Сайкал, Курманжан Таткас сыяктуу даанышман, билерман, мээримдүү аялзаттардын образы калыптанган. Кыргызстандын соңку тарыхында Орсуновдо аялдардын чыдамкайлыгы жана кайраты менен жеңип чыкты. Азыр кайсы гана тармакта болбосун бычак асап айымдар четинен табылат. Эне сүтүн актаган, анын кадырына жеткен аялзаттын урмат сыйга бөлөгөн коом гана өсүп өнөт. Биз сиздерди урматтайбыз, сыйлайбыз. Урматтуу асыл зат энелер, кымбаттуу эже карындаштар. Бүгүн сиздер үчүн өзгөчө күн. Өлкөдө тынчтык, жакындардын амандыгы, үй бүлөдөгү бакыбат сиздерге улуу белек. Сиздер күн сайын белек алууга, урмат сыйга бөлүнүүгө татыпсыздар. Майрамыңыздар майрам болуп берсин.